Маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы азыр уулум атасынын сүрөтүн өөп, өзүнүн жегендерин берет. Журналист Динара Чокоева өзүнүн жеке Facebook баракчасына маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы менен курган маеги жазды. Элмирбек Иманалиевдин эң кенже 1,5 жашта чыга элек уулу Элхан. Элмирбек байке каза болгондон бери Элханды ойлоп эле жүрөгүм ооруйт. Менин балам экөөнүн аты окшош. Ортолоруна 1-2 айдай эле айырма бар. Нурзат жеңе видеосун жөнөтүп жибериптир. Атасынын бөлмөсүнүн оозунда жатат. Күн сайын атасын ошол жерден күтчү экен. Балдар кийимдерин булгап койбосун деп эшигин бекитип койчумун. Элмир келгенде ачылчу. Ушул эшикке кирчү деп күтүп жатат го. Элмир Элхандын өзгөчө жакшы көрдү. Жумуштан келери менен көтөрүп ырдап берип, чарчаганына карабай карар эле. Элхан дагы өзүнчө жакшы көрүп, атасы келгенде мени карабай, кеч келип калса бөлмөсүнүн эшигинде күтүп отурчу. Анан атасына видеого тартып жөнөтүп койсом шашылып келчү. Азыр атасынын сүрөтүн өөп, оозуна жегендерин берет дейт. Жүрөк тилинет. Ушул баласынын тоюн көрсө эмне арман. Акыркы күндөрү бир башкача жакшынакай болуп калган. Мен тамашалап, сен акыркы күндөрү сулуу жигит болуп кеттиң го десем, сен жакшы карап атпайсыңбы деп күлүп койду эле. Байкушум өлөрүн билген жок. Бирок мен бактылуу экенмин. Ушундай инсандын жубайы болгонума шүгүр кылайынчы деп көзүнө жаш алат. Маегибиз ый менен аяктайт. Өмүр бою арман болуп калды го деп Чокоева жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Дастан Жумабеков Анжеликанын спонсору. Кыргызстандагы факт-чек Чекит KG сайты Кыргызстандагы интернет булактарынан чыккан айрым маалыматтарды тактап, фейк аккаунттар менен күрөшүп, жалган маалыматтарды ачыктап турат. Мындан 3 күн мурун Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго таандык делген Instagram баракчасынын аз гана убакыттын ичинде абдан көп катталуучу топтогону тууралуу иликтөө ишин жарыялады. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго таандык делген Instagramдагы За Жумабекова баракчасына аз убакытта 100 миңден ашуун киши катталган. Факт-чек Чекит KG басылмасы спикерге таандык делген бул баракча кантип заматта популярдуу боло түштү деген суроого жооп издеп, иликтөө жарыялады. Атайын программалардын жардамы менен жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгында спикердин Instagram баракчасында ырчы Анжеликанын да ысмы чыккан. Ырчы Анжеликанын Instagramдагы giveaway-на дөмөрчү болгон 169 адамдын ичинде дал ошол За Жумабекова баракчасы да бар. Жыйынтыгында факт-чек басылмасы Жогорку Кеңештин төрагасы За Жумабекова жаңы аккаунтты 2020 жылдын 1-мартында түзүлгөн. Ошол эле күнү биринчи посту жарыялаган. Буга чейин бул аккаунт эч кимге таандык эмес болчу. 2,5 айдын ичинде спикер конкурстар аркылуу 142 миң абонентти чогултуп жетишти. Катталуучулардын табуу үчүн төрага белгилүү Ырчы Анжелика менен кызматташат деп жазган. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.